Таң эрте атын токуп кызметине даярданып жаткан Азамат Тентимеш уулу Нарын электр тармактар ишканасынын Карагужур өрөөнүндөгү электр эпкери. Анын бара турчу иш орду тоо арасында болгондуктан ат менен барганга туура келет. Үй ээси эшикте атын токуп, ишке камданып жаткан маалда жубайы анын бир күнгө жете турчу азыгын камдаганга киришет. Алар жашап иштеген аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте тургандыктан күнүмдүк жеген азыгынын басымдуу бөлүгү кайнатылган эт. Дайыма эле Азамат жумушта кезде өзүбүз элебиз балдарыбыз менен. Балдарым чоңоюп азыр. Балдар кичирээк кезде жардамга киши алчубуз. Азыр болсо дайыма өзүбүз эле жасайбыз. Бир сутка жумушту. Азамат келечекти мал чарбачылык, үйдүн түшү өзүбүз аткарабыз дайыма. Ооба, даяр. Жакшы өтүп кел, жумушуң жакшы барып кел. Бизден камсанаба. Биз өзүбүз жасап турабыз. Мен жумушка кеттим, сен болсо мал салыңды өзүң тейлеп, оокатыңды кыла бер балдарың менен. Жакшы барып келби. Баш жакшы тургула. Жыйырма 4 сааттык нөөмөткө камданып келген Азаматтын иши көмөк жордонду ага чейин турган кесиптешинен өткөзүп алуу менен башталат. 10 киловольт тарамдарда эч кандай өзгөрүү жок. Бул өз орунда теңештеке көргөзгөн жок. Самкайна жок, өчкөн тарамдар жок. Бардыгы өз калыбында иштеп атат, Бардыгы өз калыбында иштеп атат. Андан соң аймактагы айылдарга үзгүлтүксүз электр энергия жеткирүүгө карата бир күндүк кызматка киришет. Анда ал күнү бою жогорку чыңалуудагы көмөк жордондон карыш жылбай, түзүлгөн кырдаалга жараша аракетин көрүп, көмөк жордондун тынымсыз иштеп туруусуна көз салып турат. Бизде эми ар кандай ситуациялар болот, көп эле кездешет андайлар. Мисалы үчүн погода туура эмес погодалар болсо, кичине баягы жаан чачын болсо, шамал болсо, ошондой учурларда фидерлер өчкөндөр кездешет. Анда бизде тиги жерде аварийный сигнал бар атайын, тиги отурган жерибизде. Ошол жерден аварийный сигнал чыкканда эмне болду деп бияка крунга келебиз, келип бир сыйра карап чыгабыз, кайсыл фидер өчтү, эмнеден өчтү, кайсы зашта иштеп, кайсы эмнеден өчтү, ошолордун баарын карап, болгон бүт тактап алып, аныктап алып туруп, андан кийин Нарын диспетчерине билдиребиз. Жумуштан тышкары бош убактында өзүм атка кызыгам, ат оюндарына. Азамат көмөк жордондо бир күн бою кызматта тургандан соң 2 күндүк эс алууга чыгат. Анда ал бош убактысын саяпкерлик менен өткөзөт экен. Тагыраагы короосунда көк бөрүгө түшчү аттардан тарта таза кандуу сай күлүктөр багылат. Өзүнүн аттардын дагы режимдери бар, ошо режим менен тамагын берип, ошо режимдер менен аракет кылып атыбызды ошол улактыкын улакка, көк бөрүгө түшчү аттарды көк бөрүгө, аламанга чабыла турчу аттарым бар, аларды ошо аламанга даярдап күнүгө иштетип турабыз. Бул атым болсо аты Дархан, жашы 6 жаш. Муну өзүнүн ата теги Казакстанда Кладкиде чабылып жүргөн Фредерик деген айгырдын баласы. Бас сразу. Бас. Аркалаган кесиби энергетик болсо да саяпкерлик өнөрдү кошо ала жүргөн Азамат ат таптап эле тим болбостон ал жашаган Чакан айылдын Көкбөрү командасынын капитаны. Мында улам командасындагы балдары маал менен чогултуп, машыкканча көк бөрү ойноп турушат.
Мындай аракеттер менен тоок оюнунда бул команда облустук, райондук оюндарда бир катар ийгиликтерди жаратып, алдыңкы командалардын катарын толуктап келишет. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, Атайын аймактар үчүн Нарын облусу.